Кийинки биздин каршы сурообуз бул карызга бээр деген эң кээ бир айылдарда, кээ бир шаарларда көп угуп турчу каршы суроо. Өзгөчө кичинекей шаарларда. Демек, анан тааныштарыбыз сурай баштайт кээде, айлык кач дегендер. Сизди туура түшүнөм дейт экенбиз, жылмайып, карыз алганда бекер алгандай болуп сезилет. Анан аны оңой алгандай болуп сезилет, туурабы? Айлык кач деген адамда акчаны дароо бериш кыйын деп, эгер айлык кач деп аткандан болсо, ошону кошуп койт экенбиз. Бирок уже алып алган нерсеге кийин акча бергенде жалко болуп, бергибиз келбей калат. Шуну байкагансызбы деп сурайт экенбиз жылмайганча. Мен да ошондой болчу элем дейбиз да. Бир суроо берсем болобу? Сиздин азыр нак акчаңыз болгондо, азыр төлөп алмак белеңиз же дагы башка себеп барбы? Балким фабриктин товарынын сизге кээ бир жакпаган нерселери, жактары болтабы? Ошону айтып коесуз боюңузду деп сурайт экенбиз. Анан бизге айтып коет, айткандан кийин жооп бере берет экенбиз. Эми базардан сиз же барыбыз продуктты товар алганда карызга бер деп сурабайбыз, туурабы? Ошондо да базарда товар биринчиден подделкабы же фирма өзү алып келтабы билбейбиз. Экинчиден бизге баары эле жакшы консультация бере бербейт. Муну деле байкап жүрсөңүз керек. Үчүнчүдөн ишиңизге алып келип бербейт же үйүңүзгө алып келип бербейт. Мага окшоп турабы деп сурайбыз. Ооба, туура дегенден. А мен сизге ушунун баарын жылмайып, мындай жакшы доброжелательный улыбкаңыз менен кардарга чындап жардам бергиңиз келген маанайда жооп берет экенсиз. А мен сизге ушунун баарын жасап берип атам. Фирманын өзүнүн сайтынан подделка эмес товардап келип баратам. Сиз болсо, анан сизге жакшы кеңеш берип, сизге керектүү продукцияны биз сизге туура суроолорду берип издеп атабыз. Ыңгайлуу жана туура келгенин мен сизге таап беретам. Анын үчүн мен атайын фирманын көптөгөн сабактарын көрүп атам. Ошондо сиз менен карызга бер деп сурасаңыз, мага өтө кыйын болуп калат, туура түшүнүңүз. Мен карызга беришим кыйын болуп калат. Андыктан сизге сунушум мүмкүн болсо биз башкача вариантты сиз менен сүйлөшүп көрөлү дейбиз. Анан мен акчам болгондо өзүм барып сатып алам да, мен базарга же дүкөнгө. А сен мен калаганда алып келбейсиң да десе, деп жооп берет көбүнчө. Анда биз айтат экенбиз, туура айтып атасыз, мен сизди туура түшүнөм. Ошон үчүн мен сизге сонун сунушум бар. Мен сизге удобный кылып айлыгыңыз жакындаганда же айлыгыңыз тийгенде алып келип берейин. Сиз каталогтон карап мага заказ кыласыз. Мен айлыгыңыз жакындаганда байланышып сиздин заказдарыңызды жөнөтүп жиберем да, келгенде сизге айлыгыңыз тиерге жакын алып келип берем. Анан сизге керектүү продукцияны бүт алып аласыз өзүңүзгө деп жооп берет экенбиз. Эми сизге айта кетчү нерсе, кардарларыңызга карызга берчү болсоңуз, эсиңизде болсун. Карызга бере турган болсоңуз, соодаңыз өсүп, заказ кылгандар көбөйөт өзү. Бирок бул үчүн тобокел сиздин өзүңүздүн мойнуңузда, жана акчаны кардардан топтоп алып, бул сиздин өзүңүздүн милдетиңиз болуп калат. Анан акчаңызды толук албай калышыңыз да мүмкүн, бул ошол жагы тобокел. Эми эгерде текшерилген ишеничтүү адам болсо, анда берүүнү ойлонсоңуз болот. Ал эми андай адамдар болбосо, эми иштешип алсаңыз, анда эч нерсе дей албайсыз. Бул сиз үчүн тобокел иш. Ала аласызбы, ала албайсызбы, ал анда сиздин өзүңүздүн проблемаңыз болот. Бирок карызга берсеңиз, оборотко акчаңыз жетпей калышы мүмкүн, анда эсиңизде болсун. Сиз бардык эле бизнестерде кошумча көбүрөөк акча табам десе, адамдар бизнесине дагы да көбүрөөк акча киргизет. Сиз дагы буга ошондой карасаңыз болот. Бизде өзүбүз мисалы үчүн акча жок болгондо биз күмүш шакектерди сатып, ошол акчаны фабрикке киргизип, ушинтип баштаганбыз. Сиз дагы жетпей атса, ошол кээ бир буюмдарды сатып киргизишиңиз керек болот. Деги эле бизнесмендердин баары машинасын сатып бизнеске киргизет, же дагы бир буюмун сатып бизнеске киргизет. Сиз дагы ошондой кылышыңыз керек болот. Аны эсиңизде болсун дайым. Анткени дагы эле ошондой эле компанияга акчаңыз баары бир, каласаңыз калбасаңыз нак төлөшүңүз керек болот. Товар келгенде. Андыктан муну да эсиңизде болсун. Эгерде сиз карызга берчү болсоңуз, ушунун баарын эске алып, товар оборотко акча киргизишиңиз керек болот. Муну да ойлоп коюңуз. Кийинки каршы суроо бул акчам жок эле деген, мен акчам жок эле. Бул негизинен жалган каршы суроо да болуп калышы мүмкүн. Андыктан биз тактоочу суроолорду берет экенбиз. Мен сизди түшүнөм, турмушта убактылуу кандай гана абал болбойт. Эгер акчаңыз бар болсо, анда чындап фабриктен бирдеме заказ кылмак белеңиз. Мага же сизге фабриктин продукциясына кандай бир башка күмөн саноолор болтабы деп тактап сурайт экенбиз. Эгерде башка күмөн саноолор болсо, демек ошол менен ошол жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Эгер акчаңыз бар болсо, анда бул каталогтон эмнелерди алар элеңиз? Фабриктин ассортименти менен таанышсызбы деп суроо берсек да болот экен, бул башка вариант эми. Акча жок болсо деле каталог көрүп таанышып кое берсеңиз болот дейт экенбиз, экинчи вариант. Мүмкүнчүлүк болгондо өзүңүздү сүйүндүрүп, өзүңүз үчүн алып көрсөңүз болот. Мисалы, парфюмдардан же декоративдик косметикадан сизге деп сунуш кылат экенбиз. Мисалы үчүн сизге Диди кремди сунуш кылмак элем деп айтып берсеңиз болот экен. Бирок албетте сиз эмнеге акча жок, чындап эле акчада болтабы же башка да болтабы, аны сиз сөз түрдө билип, анан кийин жооп бере баштаңыз. Чындап акчасы жок болсо, убактынча кошумча иштеп көрүү мүмкүнчүлүгүн сунуш кылыңыз.
көпчүлүк бизнесмендер өз бизнесин акча жок болгон үчүн баштаган. Алар акчасы болсо бизнес баштамак эмес эле да. Аны да сиз эске алыңыз. Биз дагы мына акчабыз жок болсо дагы мына кандайдыр бир буюмду сатып, ошону бизнесибизге киргизип, анан бизнес баштагам. Сондуктан сиз акча жок болсо бизнес да жок деген ойдо болбоңуз. Ал адам именно акча жок болгон үчүн бизнес башташы мүмкүн. Андыктан сиз кошумча вариант катары сунуш кылып көрүңүз, аны жолугушууга чакырыңыз же биздин видеолордон таштап коюңуз. Кийинки каршы суроо, демек автозаказ. Сизди туура түшүнөм. Баса акчасы жок болсо же акчасы аз болсо, анда сиз бюджетине жараша башка варианттарда сунуш кылсаңыз болот. Анда эсиңизде болсун. Автозаказ. Автозаказды билесиз эмне экенин? Автозаказ, мен муну күткүм келбейт, мен күтүш керек, мен бир ай күтө албайм, жана 2 жума күтө албайм деп айтышы мүмкүн. Сизди туура түшүнөм. Мага да көп күткөн жакпайт. Бир суроо берсем болобу дейкенбиз. Интернет дүкөннөрдөн продукция алып көргөнсүзбү же көрө элексизби? Эгер алып жүрө элек болсоңуз, балким сиз көнө электирсиз деп сурайт экенбиз. Мен заказ кылганда көпчүлүк учурда мына мен интернеттен алып турам, 1 айда же 2 айда келет. Бирок сонун сапаттагы товар арзан болгон үчүн мен күтүүгө даяр болом. Фабриктин көп продукциясы да көбүнчө 1 жумада 2 жолу келип турат өзүчө. Анан бишкекте складта бүтүп калган учурда гана ошол товар Москвадан келет. Ушуну автозаказ деп коет да. Мындай мүмкүнчүлүктү атайын кардар үчүн кошкон өзү фабрик. Мурун керек товар, мисалы үчүн бишкекте өзгөчө арзандатуу болуп атканда, сонун товарлар төмөн баада келип атканда, арзандатуу болгондо, кандайдыр бир новинкалар чыкканда, бишкекте тез эле бүтүп калат эле да. Анан ошол товарды биз кардарга мурун качан келишин айта албайт элек. Москвадан келсе да биз жетишип калабызбы же жетишпей калабызбы, аны алдын ала биле албайт элек. Анан ал товар талаш болгон үчүн точно айта албайт элек да. Складка түшөр менен кээде 5 мүнөттө жок болгон учурлар болот эле, өзгөчө новинкалар. Ал эми азыр товар чындап керек болсо, биз Москвадан келе элек, Москвадан чыга элек товарды биз алдын ала броң кылып койсок болот. Ушундай мүмкүнчүлүктү берет да компания. Ушундай клиент үчүн алып калыш үчүн сонун шанс берет. Ушуну автозаказ деп коет. Сизге чындап ушундай сонун баада бул тоналка алып коелу десеңиз, азыраак алып коелу. Мына ушундай сонун сапаттагы товар, сонун баада арзандатуу менен чыгып атканда, албетте ал бишкекте тез бүтүп калышы мүмкүн. Аны алдын ала складтын пландаштыргандар да алдын ала биле албай калышы мүмкүн. Андыктан кээде жетип калат, кээде ал акция болгон товарлар жетпей калат. Ошол учурда биз автозаказ менен алабыз. Менин тааныштарым, мына кардарларым автозаказ менен алып жүрүшөт. Сиз да кааласаңыз автозаказ менен алып койсоңуз болот. Зато сиз ушул баада алып кала аласыз. Анан акчасын сиз келгенде төлөйсүз, бирок 2-3 жума күтсөңүз дагы. Макул болсоңуз заказ кылып коелу автозаказ менен.